сабырдуу, токтоо, Кудайга баягы ушундай бир байкелер болот го. Барбы? Мен азыр Чорный мирди. Агачы ошондой мырзалар жагат да эмнеге? Чорный мирдеги байкелер бар го. Ошентип эфирге чыкпайын дейм дагы. Кыркымдан, пожалуйста. Хорошо. Амансыздарбы, жалпы Ниту Шоу программасынын сүйүктүү көрөрмандары. Кайрадан сиздер күткөн, сиздер сүйгөн Ниту Шоу программасы старт алды. Бүгүнкү сиздердин кызматыңыздарда мен Нурбай Ормоналиев менен туура 1 саат бою убактыңыздарды чогултуп көрсөңүздөр болот. Алдыда биздин конокторубуз бар. Ким деп жаткан болсоңуздар сыр бойдон калсын. Андыктан жалпыңыздарды көгүлтүр экранга чакырабыз. Студиябыздын коногу келип калган экен, албетте эшикте жамгыр жатат, жамгыр менен кошо жагымдуу жаңылыктар менен келип калган, тактап айтсак, хайптын энеси деп да койсок болот, жана ошондой эле хайптын мыкты кызматкери деп да койсок болот, өзүнүн булбул үндүү үнү менен келип калган ай чырайлуу Алтынай Жайнакова келип калыптыр. Куш келипсиз. Кошок болуңуздар, саламатсыздарбы? Сизди көргөнүзгө кубанычтабыз. Келиңиз, жалпы бизди көрүп жаткан сүйүктүү көрөрмандар менен амандашып алыңыз. Чоң рахмат эфирге чакырганыңыздар үчүн. Саламатсыздарбы? Кыргыз элим туткан орозоңуздар кабыл болсун. Баардыгыңыздарды жакшы көрөбүз. Орозоңуз кабыл болсун. Орозо кармагыңызга канча жылдын жүзү болду? Орозо кичинекей менен эле кармап келем. Ал эми кыйналган жоксузбу? Жок, быйыл өзгөчө жеңил өтүп атат. Жакшы. Орозоңуз кабыл болсун дейли. Ал эми бүгүнкү маекти блиц маектер менен баштап алалы. Даярсызбы? Даярмын. Сиз үчүн ачуу калемпир же таттуу балмуздак? Таттуу балмуздак. 1 жылда канча күн бар? 362, 3. Тогуз жерде 8. Ал 72. Жарык бөлмөдөн эмнени көрүүгө болбойт? Караңгыны. Тилге окшош бирок кичинекей жаныбар. Бул эмне? Тилге окшош кичинекей жаныбар? Ооба. Тилге окшош бирок кичинекей жаныбар. Билбейм. Варианттарды бере кетели. Бул пилдин баласы чычкан, жарганат. Жарганат. Пилдин баласы. Бара келди. Кечинде келемин сага. Бул жагын уланта кетиңиз. Кечинде келемин сага. Мага келгендер да тамаша. Өзүм ушинтип кайсарланып эркелеп отуруп эле жаман көрүнүп алам мен. Унутуп калыптырмын. Жылдыздарды аралап. Жылдыздар. Өзүңүздү жылдызым деп эсептейсизби? Жок. Себеби? Эмгектениш керек. До, ре, ми, фа. Соль, ля, си, до. Кайсы соц тармак жакпайт? Мага баардыгы жагат. Өзгөчө. Өзгөчө жакпаганбы? TikTok жакпайт. Эмнеси менен жакпайт TikTok? Эми учурда аябай TikTok жаман тарапка бурулуп бараттыр да, ошонусу менен жакпайт. Негатив. Бир жагынан алып карай турган болсок, бул баягы сиз үчүн хайпка өтө жакын эмессиз, анан хайп жаратканга өтө ыңгайлуу да соц тармактардын бири болуп эсептелинет. Бир четиби, мен эми хайптан чарчадым, башкаларга да өчүп берейин да. Жакшы, жакшы. Беш бармак же курдак? Беш бармак. Чымын, чиркей? Өкө тең да. Чымын. Чымын? Чиркей жагабы ошондо? Жок, чиркей жакпайт. Салтанат Шекенова же Алтынай Жайнакова? Конечно, Алтынай Жайнакова. Бара келди. Эмнеден коркосуз? Кудайдын каарынан корком. Атактуулук же байлык? Атактуулук. Спа салон же фитнес клуб? Фитнес. 1 килограммда канча грамм бар? 1000 грамм бар. Жакшы. Салмагыңыз канча? 50. Баракелде, сонун жооптор болду. Келиңиз анда дегенде эле өзүңүздүн баягы бир аз болсо шоу бизнестен көрүнбөй калдыңыз. Эмне себеп болду? Деги эле Алтынай Жайнакова сахнадан алыстап кеткен себептери эмне болду? Кененирээк айта кетиңиз. Кече күн дагы ошол чармачылыктагы улуу менин эжекелерим, байкелерим Алтынай эмне болуп атасың сен деп кабар алышты де. Бир аз тыныгуу болду, 2 жыл тынып калдым го десем, 2 жыл тыныгуу эмес деп ошентти. Жаңы ырларды жазып даярдап атабыз, Кудай буйруса. Мен мурунку катачылыктарымы кийинки ырларымда, клиптеримде кайталабайын деп аракет кылып атам. Анан бир чети бир аз бизнес тарабына ооп кеткен үчүн, ошон үчүн чармачылык бир аз мындай экинчи орунда туруп калды. Ал эми ошол чармачылык экинчи орунда туруп калды дедиңиз да, анан биринчи орунда сиз үчүн эмне туруп атат? Биринчи орунда демек жаңы бизнестерди баштап кеттиңизби? Ооба, ошол тараптан мага көбүрөөк эме киреше кирип атат, ошондуктан. Ал кандай киреше болду экен?
акча. Биз мен Кыргызстанга ошол айымдардын сулуулугу үчүн кам көрөйлү деп, ошонча пайдам көбүрөөк дейсин деп, арыктатуучу каражаттар, Турциядан зыянсыз арыктатуучу каражаттарды алып келгенбиз. Ошону Кыргызстанга дагы да жеткиликтүү кылып, дагы да кененирээк таратуу менен алек болуп жүрөм. Демек, кур келбестен биздин студиябызга ала келген экенсиз, анан кененирээк айта кетсеңиз болот. Сиздерге дагы белек кылайын, биздин көрүүчүлөргө дагы белек кылайын деп ала келдим. Berry Detox деген чайыбыз. Бул өкө тең Турцияда иштелип чыккан. Дүйнө жүзү боюнча биринчи орунда зыянсыз арыктатуучу каражаттар. Бир чайыбыздан бир айда 6-дан 9-10 килограмм арыктатат, бирөө 3-төн 5-6. Бирок бизде кимге ичкени болот, болбойт, биз сөзсүз түрдө адистер тактайт, андан кийин ошол сунуштап өзүбүз ичирип, өзүбүз көзөмөлдөп, өздөр каалган салмакка алып келебиз. Демек ушул чайдын өзүнүн ичинде кимдерге ичсе болот, кимдерге ичсе болбойт, демек баары жазылган, Ооба, баары жазылган, адистер дагы сөзсүз түрдө биринчи сурайт. Ал эми Алтынай Жайнакова ошондо ушул чайларды ичип, демек сулуу болуп, көркүнө чыгып, фигурасына ээ болуп аткан турбайбы? Ооба да, сөзсүз түрдө биринчи өзүң мен экрандан бир 80 килограмм көрүнөм да, анан жадыман сиз көрүп турасыз, Ал эми Алтынай Жайнакова бул бир канча соц барактарга интервью берген экенсиз да. Менин сүйүктүм шоу бизнестин мега жылдызы деп. Ал эми азыркы учурда андан бери 1 жыл убакыт өттү, өзүм тааныштырам деген экенсиз, бирок менден биринчи ал тааныштырат, мен бир аз болсо кептен башын козгой кетейин деген экенсиз да. Ошондон бери 1 жыл убакыт өттү, бирок эч козголбосуз да. Же сизди эч ким тааныштырбайт. Же сизди эч ким чакырбайт абы, же өзүңүз мындай уялып атасызбы? Келиңиз анда айта кетсеңиз. Жок, мен эме кылдым да, эми жаш өткөн сайын токтолуп аткенсиң, акылыңа кирет экенсиң да. Анан жеке жашоомду вот ошолорду мындай бир аз чыгаруудан баш тартып калдым да. Кээде сөздөн да чарчап калам. Мен бир кичинекей бир айыммын да, назик бир жанбыз дегендей. Ошондуктан ал ырчы жигит боюнча сөз болбой эле турсун, Балким эми сөз болбой эле турсун дегенизге караганда, балким ошол ырчы менен баш кошуп, азыркы учурда бир аз жашырып жашап атасыздар деши. Билдирбей десең. Билдирбей, эч ким билбей эле койсунчу, ушунчалык баягы хайптын үстүнө жүрдүм, эми хайптан чарчадым дегендей эле кылган окшойсуз. Ооба, элдер бекер ажыраштырып жүрбесин, жаман сөздөр менен жашай берели дебедим да. Тамаша, жок, кандай эмес, учурда бойдокпуз. Ал эми Алтынай айымга кандай мырзалар жагат? Кандай мырзалар Алтынай айымдын жүрөгүн ээлеп алса болот, деги эле багындырып алса болот? Эми өтө бир ар бир кыздын кыялы болот го. Мага бою узун, кара тору, сабырдуу, токтоо, Кудайга баягы ушундай бир байкелер болот го. Барбы? Ошондой мындай чыныгы кыргыздын мырзасы жыттанган жигиттер жагат мага. Аны айтып өтпөдүңүзбү өзүңүз баягы кара тору депчи? Ал эми эмне үчүн сарылар жакпайт же эмне үчүн актар жакпайт? Кечирип кой, сен сарылар. Эми мага ошондойлор жагат да. Если сары ак болсо деле кылган мамилеси менен кыздар сүйдүрүп алыш оңой болсо керек деп ойлойм. Ал эми ошол бул убакытка чейин айткан экенсиз да, ушунчалык мен сүйгөндө дейт, катуу сүйүү, мындай жүрөгүм менен сүйөм депчи. Ооба. Анан ушул убакытка чейин жүрөгүңүз менен сүйүп, бирок бир аз убакыт өткөндөн кийин жүрөгүңүз жактырбай калган инсан болдубу? Конечно. Ал адам эмне болуп алыстап кетти? Же өзүңүз алыстап кеттиңизби? Бирок мен мындай өтө чыныгы сүйүүнү мен жашоомдо жолуктура элекмин, бир аз жактыруу болгон, анан мындай карап туруп, ушуну сүйдүм экен. Демек, толук сүйүү болгон. Ошондой сыяктуу десе деле болот, эми болот го, баарында эле болсо керек. Ал эми ошол өзүңүз жүрөгүңүз менен кеңешип, же болбосо акылыңыз менен да кеңешет экенсиз да. Анан көбүнчө ошол мырзаны жактырып калганда жүрөгүңүз менен кеңештиңиз беле же акылыңыз мененби? Менчи чынын айтайынбы, жашоодо мындай мамиледе болгон, олуттуу бир мамиледе деле болгон эмесмин да, жигит менен сүйлөшкөн дагы эмесмин. Баягы өзүмдү ушунчалык бир сактаган экенмин да, сөздөн калбайын. Бир жигит менен сүйлөшсөм, ушул менен сүйлөштүм эле деп айтат деп, ошондуктан эмне болду эле сурабасың. Өзүңүз баягы жүрөгүңүз, жигитти сүйгөндө жүрөгүңүз менен акылдашасызбы же өзүңүздүн акылыңыз мененби? Ошондой болгондуктан мен мындай чын акылым менен да көбүрөөк калчап койгом го, ошон үчүн деп ойлойм да. Ал эми ошол баягы шоу бизнестеги мырза тууралуу бир аз сөз кыла кетели. Эми азыркы убакта эшик сууп болуп атпайбы? Бир аз болсо кулагы ысып, бир аз ысып алсын деп. Жигитпи? Азыр менин жигитим айтайынбы деп.
Айтыңыз. Эми сөз кылбай койсок болобу? Пожалуйста. Эми арадан бир канча суулар акты дейт. Ошол себептен эми баягы жүрөктө болгон нерсенин баарын ачыкка чыгарыш керек. Мен азыр черный мирди. Кыркып салгыла. Анан Ошентип эфирге чыкпайын дейм дагы. Кырккандан, пожалуйста. Хорошо, макул, айта бериңиз. Баары жакшы болот, айта бериңиз, Жок, ошол болду. Эми Эфирди YouTube'дан өчүртүп салбасын, Тамаша. Магачы ошондой мырзалар жагат да, эмнеге? Черный мирдеги байкелер бар. Неге айтым, өчүрүп салгыла, пожалуйста, ладно. макул, анда бираз уланта кетели. Өзүңүздү Ольга Бузовага салыштырасызбы? Жок. Салыштырбайм. Андай болуш үчүн өтө күчтүү болушуң керек деп ойлойм да. Ал эми өзүңүз шоу бизнестен кайсыл ырчыларды мындай жакшы көрүп баалайсыз чыгармачылыгын? Айымдардан жана эле мырзалардан. Мен бардыгын эле эми тандап айтканым туура эмес болуп калыптыр. Чыгармачылыкта бардыгы менен жакшы мамиледебиз. Мен чыгармачылыгын баалаган айымдар, мырзаларбы? Сөзсүз түрдө Бектур Биев байкебиздин замандын ырчысы болгон Атабековду баалайбыз чыгармачылыгын. Айымдардан биздин Улуу эжекелерибиз бар, Гүлнур Сатылганова деген. Жакшы, ал эми биздин көрүүчүлөргө да бир жолу эскертип кетели. Бүгүнкү биздин коногубуз Алтынай Жайнакованын атайын арыктатуучу чай деп койсок болот. Каражаттар. Ал эми ушул чай менен сиздер арыктасаңыздар болот. Баягы азыр жаз келип атат, кыздар баягы ачылат эмеспи жаз келгенде. Ошол себептен арыктасаңыздар болот. Сиздер үчүн Алтынай Жайнаковадан сонун оюн болот экен. Ал эми оюндун шарты боюнча биз сиздерге логикалык суроо берип кетебиз. Суроонун жообун биринчилерден болуп тапкан болсоңуздар, албетте 0504 39 89 30 номерине WhatsApp'тан жөнөтсөңүздөр болот. Дагы бир жолу кайталай кетели. 0504 39 89 30 номерине жөнөтсөңүздөр болот. Сиздерден келген, албетте биринчилерден болуп келген биздин көрөрманыбызга ушул арыктатуучу чайды белекке беребиз. Андыктан жалпыңыздар аракет кылыңыздар, бир гана адам бул чайды алып арыктап, жаз келди демек сон болуп көйнөктөрдү кийип, кычыранып, жигиттер чекесинен чабып алыңыздар дейт. Көлдүн жэгине кенен басып берей жайда. Алтынай Жайнакова окшоп көйнөктү базып, бул жакка барганда мондай болуп базасыздар да. Биздин коногубуз баягы хайптын энеси жана ушундай хайптын мыкты кызматкери төш белгисине татып турган биздин ырчы теле алып баруучу эжебиз келип калган экен. Ким деп жаткан болсоңуздар, Алтынай Жайнакова. Маанайыңыз жакшыбы? Жакшы, сонун. Өзүңүзгө келип алдыңызбы? Ооба, сонун. Эми деп атпайсызбы сиз? Не дедиңиз азыр? Тырыштырайынбы? Неге уктаган жоксузбу? Хайптын энеси деп атпайсызбы? Ооба, хайптын энеси. Болчумун да. Азыр эми бираз андай эмес. Болбой калдыңызбы? Ооба. Балким хайптын энесиндеги баягы статуэтканы тартып алды бирөө жарым. Жок, мен аны убагында эле алып койгонмун, даже эмелерден дипломдорду бердим. Жакшы. Кайра башынан дагы статуэтка керек болсо айтыңыз, биз сизге тартып берели. Ал эми өзүңүз учурда чыгармачылыктан ошол сырткары сиздин киреше булактарыңыз деп койсок болот. Кайсы жактан кирешелер кирип турат? Мен мынтип калдым да, акыркы убактарда ушу тапкан акчабыздын берекесин Кудайым берсин, кайсыл жактан канча акча таап атканым сыр боюнча катып тургум деп жатат. Жакшы. Ал эми баягы ойлонбой туруп жооп берип алып, анан бармагыңызда иштеген учурлар болдубу? Азыр эле канча сөздү айтып салдым. Жакшы. Ажырашкан мырзага деле турмушка чыкканга даярмын деген экенсиз да. Ошол интервьюңузга 4 ай болуптур. Азыркыга чейин таппай жатасызбы? Ажырашкандардыбы? Ооба. Жок, мен турмушка чыгууну мен олуттуу караймын да. Өмүр бою жашайсың, аны сен бактылуу кылышың керек, сүйүңдү арнап дегендей. Эптеп эле турмушка чыгыш керек болсо, күндө турмушка чыгып бере алам. Турмушка чыгып бере алам деп эле баягы өзүңүзгө ишеничтүү эле айтып койдуңуз да. Демек, азыр эфирден чыккандан кийин эле турмушка чыгып кетесизби ошондо? Эсли кааласам, эми айтып чоң сүйлөбөйм, бирок турмушка колум сураган мырзалар жок эмес, бар. Анан өзүнүн убакыт сааты келсин деп күтүп жүрөм да, шашылыш деле эмес болсо керек анчалык. Жакшы, ал эми ошол интернет блогтарына берген экенсиз, интервью бергенде ажырашкан мырзаларга деле турмушка чыгамын деп. Анан ошол себептен суроону берип атабыз. Анан ошол сиз интервьюну бергенден кийин да
мырзалар ошол ажырашып кеткен мырзалар өздөрү телефон чалып байланышып же болбосо соц аракчалардан жазган мырзалар болдубу? Карындашым деппи? Карындашым жолуксак болот деп. Мындай болот, бирок жооп берилбей эле калып кете берет да. Эми мен ал нерсени эгер мырза чындыгында жакшы мырза болсо, сен баркыңа билген мырза болсо, чем сен баркыңа билбеген бойдок мырзадан көрүп, сени барктап алган, ажырашкан мырза болсо деле мен макулмун деп жооп бергенмин да. Жакшы, өзгөчө жооп болду. Ал эми ошол өзүңүз тууралуу айта турган болсок, өзүңүздү негизинен эле ошол шоу бизнестен да бир аз алыстатып алдык да. Анан негизинен Алтынай Жайнакованын кайсыл жактан көбүрөөк кездештирүүгө болот? Балким бизди көрүп жаткан мырзалар бар болсо, Алтынай Жайнакованы жакшы көрөбүз, ал эми чыгармачылыгында сыйлайбыз. Алтынай Жайнакова баш кошсок, албетте биз баягы чыгармачылыгын колдоп, алаканга салып папестеп багып алат элек деген мырзалар болсо да. Өзүңүз айтып өттүңүз, Инстаграмдан жазганда мен жооп бербейм депчи. Анан балким сизди көп кайсыл жерлерден көрүп калса, ошол жерден кездештирүүгө болот. Чыныгы мырза, чыныгы сүйөм деген мырза болсо, табуу азыркы заманда оңой эле болсо керек. Соц тармакта бардык жакта биздин адрестер бар дегендей. То есть эми жумуш жактагы эми тапса оңой эле да. Анан көбүнчө азыр ошол жумушунда эле болуп, бизнес встречалардан гана жолуктурбаса, анан ошол жумуш үй болуп эле жүрөбүз. Жакшы. Ал эми кийинки суроолорду бере кетели. Азыркы учурда Маданият министрлиги тарабынан фонограммага каршы деп мыйзам кабыл алынды да. Ошол мыйзамды укканда дароо чочулаган жоксузбу? Чочулаган жокмун. Мен дагы үнүбүздү тарбиялап, дагы мындай кандай десем, бир чети бизге стимул болду да. Мен эми окууну бүткөн эмесмин, ошол музыкалдык тараптан, бирок өзүмдүн талантым менен өзүмө ишенимдүү түрдө дагы аракеттерди кылып, талантымды тартууга бул мен үчүн рахат. Жакшы. Ал эми сизден жакын күндөрү жаңы чыгармаларды күтсөк болобу? Кудай буйруса, аз калды. Аз калды, чыдап туралы. Ооба. Сиздердин эфириңиздерге эме кылайлы дедик эле, ачылышы кылып коелу дедик эле, өзүңүз көрдүңүз, баатыраак болуп кетти эфир ошондуктан. Биздин Куттуу студиябыздын эшиги ар дайым сиз үчүн ачык. Буйруса кийинки эфирлерде сиздин жагымдуу музыкалык чыгармаларыңызды жана мына ушундай эле клиптериңизди күтөбүз. Урматтуу көрөрмандар, биз учурдан пайдаланып Алтынай Жайнакова сонун бир суроолорду берели деп атабыз. Кандай суроолор деп жаткан болсоңуздар, албетте бул кутуча, ал ошол кутучанын ичинде жазылган, 2 тапшырма жазылган. Ойбай. Эгерде айта кетели, ушул кутучанын ичинде 2 суроо берилет. 2 суроого тең жооп бере албай турган болсоңуз, ырдаганга туура келет. Даярсызбы? Макул. Кытайча жазып коесуңар. Келиңиз анда. Бисмиллахиррахманиррахим деп алайын. Арыкта кандай таш болбойт? Арыкта курук таш болбойт. Арыкта таштардын баардыгы суу болот. Келбе десең келип алат, кетпе десең кетип калат. Бул эмне? Эмне? Келбе десең келип алат. Кетпе десең кетип калат да. Эмне? Билет болчу мынтатым. Ойлонуп көрүңүз. Кененирээк ойлонуп көрүңүз. Ал эми биздин сүйүктүү көрөрмандарга да бир жолу эскерте кетели. Бүгүнкү биздин коногубуз Алтынай Жайнаковадан сиздер үчүн өтө сонун арыктатуучу каражатты ала келген экен. Албетте бул арыктатуучу чай биринчилерден болуп аракет кылып, биздин байланыш номерлерге байланышсаңыздар болот. Экран алдына чыгып турган биздин 0504 39 89 30 номерине WhatsApp'тан жөнөтсөңүздөр болот. Албетте биринчилерден болуп келген биздин көрөрманыбыз ушул биздин арыктатуучу чай менен толук түрдө жеңүүчү деп атат. Андыктан баарыңыздарга ийгилик каалайбыз. Мен таптым. Тил. Тил? Жок. Тилмеспи? Келбе десең келип алат, кетпе десең келип алат, кетпе десең кетип калат. Бул эмне? Бул эмне? Аракет кылып көрүңүз, балким. Илхом деген нерсе. Жок. Сизге да 1 минут убакыт берели, эгерде таппай калган болсоңуз, анда ырдаганга туура келет. Тапкан аракет кылайлы. Сиз экөөнүн бирөөсүнө Жок, 2 суроо берилет да. 2 суроонун таппай кала турган болсоңуз, анда жардам сурамай жок, студиядан келиңиз анда. 20 секунд. Келбе десең келип алат, кетпе десең кетип кетип калат. Эгерде таппай калсаңыз, ырдаганга туура келет. Же болбосо өзүңүздүн жакын адамыңызды тамашага салсак болот. Келбе десең келип алат. Келбе десең келип алат, кетпе десең кетип калат. Бул эмне? Бул эмне? Бул эмне? Келбе десең келип алат. Келип алат. Кетпе десең кетип калат. Бул эмне? Эмне ушул? Бул нерсе сиз үчүн өтө маанилүү деп да айтып койсок болот. Бир аз болсо учун чыгара кетели.
Ошондо өзүңүз ойлонуп көрсөңүз болот. Келбе, кетпе. Келбе десең келип алат, кетпе десең кетип калат. Бул эмне? Могул ооздор эмеспи? Жок. Кантип эле ооздор ошондо келбе десе келип, кетпе десе кетип калат болду экен. Сүйүүбү? Жок. Мага тиешелүүбү? Сизге тиешелүү. Адамдардын бардыгына тиешелүүбү? Тиешелүү. Бардык нерсеге тиешелүү бул. Уйкубу? Жок. 20 секунд калды убактыңыз. Эй, Эгер таппай калган болсо, албетте ырдасаңыз болот, же болбосо жакын адамыңызды тамаша торго салсак болот. ой. Жок. 10 секунд. Деле эмес болсо, эмне бул? Келбе десең келип алат. А кетпе десең кетип калат. Бул эмне? Көлөкө. Жок. Көлөкөңүз ар дайым астыңызда жүрөт, алдыда жүрөт. Ооба. Урматтуу көрөрмандар, бүгүнкү биздин студиябыздын коногу хайптуу мыкты кызматкери жана ошондой эле ырчы, алып баруучу Алтынай Жайнакова конокто. Азыркы учурда биз Алтынай айымга кутуу чанчын атайын тапшырмалар берилген. Эгерде тапшырманын 2 тапшырма берилген, 2 суроо, логикалык суроо. Эгерде ушул 2 логикалык суроого жооп бере албай турган болсо, ырдайт же болбосо жакын адамын тамаша торго салат. Анда алдыңкы мүнөттөрдө чогуу сиздер менен биргеликте ортоктош болобуз. Экрандан алыстай туруңуздар. Сизге берилген убакыт соңуна келип жетти. Бул албетте убакыт. Убакытты келбе десе келип калат. Убакыттын бат өткөнүн билбей калабыз да. Демек биз эфирде бул табышмакты өзүңүз эле оюңуздан чыгарып койгон окшойсуз. Жок, бул табышмак бар. Биз ошол бар болгон үчүн алып атабыз да. Кетпе десең келип калат, кетип калат деп. Сизге тиешелүү дегеним бир аз болсо. Бул өмүрдү деле ошентип айтсак болот да туурабы? Мен кошулбайм бул табышмагыңызга. Макул, анда биринчи эменин да эме болгон жоксуз. Келиңиз анда жакын адамыңызды тамашага салалы. Алло, Наргиз кандай? Жакшы, өзүң кандай? Жакшы, доктор жакшы. Жоолуп кеттиң го такыр эле. Жакшы, жүрөм эй. Жаңылыктар. Жакында той, Кудай буйруса. Кой? Ооба, сен жакын досум болуп чыгасың, жашылап даярдан. Каяктай? Чүйдө, Бишкекте эле. Бишкекте эле? Канчасы? Бир эртең кечинде буйруса число белгиленет. Мен сага заранее айтып коермун. Жакынкы күндөрдө мына орозо чыгышы менен болушу мүмкүн да. Бирок 5-inde Баткенге кетем да тоюм бар. Азыр көрөсүң 5-ден аркы берки кылганы, если 5-inde болуп калса айла жок, эми мен үчүн отказ кыласың да. 4-тө кетем, 7-сі келем. Өлө, мен үчүн ушунтесиңби? Туугандардын тою эле да заранее алынган билеттер. Хорошо, анда да сүйлөшүп эме калабыз го, анан алда кокулуңчу. Нормально элеби ал? Эмне болду? Мага укмуш бир смстер жазып тур го. Жөнөтөйүнбү сага скриншот кылып? Не деп жазыптыр? Я в шоке, азыр жөнөтөм го, өзүң окуйсуң го. Мында нормально эле экен эле өзүң. Билесиң го, эме кетти го. Эмнеге кетти? Мен аны менен мамилем деле жок, ал мындай жөн эле хайп болуп кетти го. Ошо да. Билбейм, ошо, блин, я в шоке. ТикТоктон бир видеом түгүнө укмуш жазып тур, анан личкама жазып атпайбы? Кече күнү рабочий номер таап туруп, ошого чалыптыр. Азыр смстерин жөнөтөм, Кайка айтасың, кимге? Айтпайсың. Анан айтам эми жолукканда кенен сүйлөшүп. Хорошо. Ооба, хорошо. Саламатсызбы? Өчүп койду. Албетте. Тамаша. Кокулов байке кечирип коюңуз, пожалуйста. Громкость коюп койсоңуз болот. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Бул Нитуша программасы. Ой, блин! Сизди тамашага салган бул жакын досум деп атайын, сизге телефон чалып байланышып атабыз. Ал эми ошол өзүңүз баягы Эрлан Кокуловду жактырып жүрөм дегениңизден Алтынай Жайнакова дагы бир аз кызганып кетти окшойт, айтор. Өздөрү тийиши, ошону айт деди, ушул өлө сүйөт деди. Айырды аштыңар го, блин. Чоң рахмат айтабыз, тамаша торго салганыңыз үчүн кечирим сурайбыз. Бар болуңуз, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Өтө сонун болду. Негизинен ошол достукка кандайсыз? Жакшымын, менден мыкты дос чыгат. Анан бир көңүлүм калгандан кийин ал адам такыр жылыбайм, ошонун минус жагым бар, өзүмө жакпайт. Өзүңүзгө жакпайт демек.
Ал эми ошол дос менен жүрүп, жакын досум деп эсептеген адамыңыздын баягы достун кадыры кыйынчылыкта билет дейт эмеспи? Сиздики наоборот тескерисинче болуп, досуңуздун азабынан, досуңуздун айынан азап жегип калган учурлар болдубу? Болгон андай учурлар. Мурун болгон, азыр эми достук деле тандап калдык. Сизге кийинки тапшырмаларды бере кетебиз. Суроолор берилет. Суроого ооба же жок деп жооп бербешиңиз керек. Тактап айтканда, мисалы үчүн мен сизге атыңыз Алтынай дегенде ооба деп жооп бербешиңиз керек да. Менин атым Алтынай деп узунураак кылып жооп беришиңиз керек. Даярсызбы? Даярмын, аракет кылам. Эшикте жамгыр жаап жатат дейт го, чын элеби? Эртең менен күн чыккандай эле болгон саат эле ошондой сыяктуу окшойт. Университетте окуйсузбу? Окуп бүткөм. Жигиттер киного чакырса барат белеңиз? Пат-паттан эле барып турабыз. Сиз кайсы телеканалга келдиңиз бүгүн? Бүгүн мен ЮТВга келдим. Сиздин учурда жүрөгүңүздүн эси барбы? Учурда жок. Алтын айым Жалатта төрөлүп өскөнбү? Жок. Эки жолу жок да. Жок. Азыркы учурда сиз Сонун шоу программасында коноктосузбу? Ошондой окшойт. Сиз кандай ойлойсуз? Ал эми эфирге келе жатканда кайсыл программага келип атканыңызды уктуңузбу? Элестеткем, ушул программа болсо керек деп. Сиз утулуп калдыңызбы? Билесизби? Утулуп калдыңыз? Деп ойлобойм. Жакшы. Азыркы учурда сиздин чыгармачылыгыңызда 12 ырыңыз барбы? Ошончо болуп калды. Азыркы учурда Алтын айым арыктоонун үстүндө иштеп жатабы? Арыктоотунун үстүндө иштеп жатат. Жакшы. Азыркы учурда Нурмат Садыровда бир аз көңүлү бар деп уктук, ошол чынбы? Нурмат Садыровду сыйлайбыз, ага катары чыгармачылыктагы. Алтынай Жайнакова 40ка чыгып калды жашы дейт, чынбы? Ким кандай ойлосо ойлой берсин. Алтынай айымдын дейт, жашоодогу колдоочусу ким бул дейт? Аллах. Келиңизден убакыт дагы соңуна келип атат. Жалпы сизге берилген убакыт соңуна келип атат. Биздин сүйүктүү көрөрмандар менен эркин микрофон болсун. Чоң рахмат, сиздерге дагы чыгармачылыкта көптөн бери интервью бере эле келем. Сүрдөп, чалгып, өзү аябай кыйналдым. Анан эгерде кайсы бир жерде дагы сиздерге эркелеп аша чаап сүйлөгөн болсом, тура эле кабыл алып коесуздар. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Кудайым бардык жакшылыктарыңы, тилеген ой максаттардын бардыгын берсин. Мен сиздерди жакшы көрөм. Сиздерге да чоң рахмат. Чоң рахмат. Бул дегенден баарысы хайп деп койбойсузбу? Алтынай ишин кылат. Мен хайптан негизи аябай чарчап калгам, бирок ошентсе деле эми тамаша да, бул жашоону ушундай жашаш керек деп эле ойлойм да. Жашоого бир келебиз, эми көңүлдүү жашап өтүш керек да. Тамаша, ооба. Бул эми мага көнүп калышты, бир чет анча-мынча тамашаларсам кошо күлүп кое беришет. Жакшы. Ал эми атайын бизге убакыт бөлүп келип бергениңизге чоң рахмат айтабыз. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Кийинки биздин эфирибизге, куттуу студиябызга келе жаткан өзүңүздүн жаңырыларыңызды, жаңы клиптериңиздерди ала келсеңиз болот. Жана ошондой жакшы жаңылык менен Айтор кандай жаңылык деп жаткан болсоңуз, жигит таптым буюрса жакында той деп тамашалап кеткенде эле тойго чакырыңыз. Кудай буюрса, чакыруу кагаздарым менен келейин. Ооба. Чоң рахмат, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Эртелеп коесуңарбы? Бар болуңуз. Урматтуу көрөрмандар, ушу менен сиздерге арналган бүгүнкү эфирибиз соңуна келип жетти. Бүгүнкү биздин эфирибиздин коногу Алтынай Жайнакова болду. Албетте Алтынай Жайнакова алдыда айтып өткөндөй эле суроо узатканбыз, кандай жол менен жүрүүгө болбойт деп. Ушул суроонун жообун биринчилерден болуп тапкан болсоңуздар, биздин экран алдына чыгып турган байланыш номерлерге жөнөтсөңүздөр болот. Ал үчүн биздин байланыш номерибиз 0504 39 89 30 WhatsApp'тан жөнөтсөңүздөр болот. Сиздерден келген албетте биринчи жолу тапкан биздин көрөрманыбызга арыктатуучу, эч кандай зыяны жок каражаттардан жасалган табигый чайдан жасалган дары дармекти сунуштайбыз. Жалпыңыздарга ийгилик каалайбыз. Бүгүнкү сиздердин кызматыңыздарда мен Нурбай Ормоналиев болду. Мен сиздер менен коштошпоймун. Кийинки эфирлерден көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар. Биз сиздерди жакшы көрөбүз.